Бул видеодо сууга чөгүп бара жаткан кайык эмес. Ал Кыргыз Улуттук университетинин 7-жатаканасынын бөлмөсү. Баарына салам, бул Студент Лайф. Сиздер менен мен Жаңы Мырза. Эсиңиздерде болсо, мурунку чыгарылышыбызда 9-жатакананын абалын көрсөткөнбүз. Андан соң биздин Карасандык телеграм каналыбызга Кыргыз Улуттук университетинин 7-жатаканасында былтыр трубалар жарылып, бөлмөлөрдө ысык суу каптап, адам өмүрүнө коркунуч жаралган. Бирок ушуга чейин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес деген маалымат келди. Бүгүн биз ушул маалыматты текшерип жана студенттердин негизги жашоо шарттарын көргөзөбүз. 7-жатакананын эшигин бир нече жолу кагып келдик. Вактадагы айым бирде комендант жок, бирде университеттин уруксаттык кагазын алып келгиле деп киргизбегендигинен бул жолу университеттин проректору Суранаев Туратбектен атайын уруксат алып, күн мурундан кабарлап съемкага келдик. Ал жалпы жатаканалардын абалы боюнча жана ремонттоо иштериндеги тоскоолдуктар жөнүндө маалымат берди. Общежитие боюнча 4 имарат бар. 5-общежитие бар, 7-общежитие бар, 9-чу, 11-чи. Студенттер жашаган жери булар 10 ай жатып эле чыгып кетишет 2 айга. Ошо менен бизде 2 ай убакыт бар ремонтко. Биздин сотрудниктер жашаган жерде алар чыкпайт. 12 ай жашайт. Кички майда балдары бар. Стройка баштаганда билесиз го, убакыт созулуп кетет да. Апрель айынын башында Садыр Жапаров азыркы кырдаалда мамлекет органдары жана калк каражаттарды үнөмдөшү керек деп айткан эле. Бул буйрук жатаканаларга да жеткен экен. Анан каражат боюнча айткым келип атат. Азыр моундай указ чыккан, президенттин указы. Президенттин указы боюнча ошол жылдан баштап бизде капиталдык ремонтту токтотуп кой деп атат. Ремонтту баштап электрондой сайтка берели десек, госзакупкага өтпөй атат да. Се ушу закон указ боюнча токтотуп кой деп. Азыр болсо Кыргыз Улуттук университетинин номер 7-жатаканасына келдик. Трубалар оңолгон жолу канан кышта кантип чыгат деп ушундай жазып турат. Трубалар ушунда оңолду эми? Ооба. Негизи алда видеого караганда бул азыркы компьютерный класс экен. Ушунчукты көргөзгөнбүз ба азыр? Башта китепкана окугонбуз. Студенттер комнатасынан чыгарып бул жака китеп окушат. Мурда ысык суу каптаган бөлмө азыр китепкана катары колдонулуп жатыптыр. Андан соң жатакананын башка да бөлмөлөрү менен таанышып, ашкана, жуунуучу жай, студенттердин бөлмөлөрүн да көрдүк. Жетинчи жатакананын ичи мурда оңдолуп келе жатып бүтпөй калгандай. Ал эми эшиктери имарат салынгандан бери алмашыла элек экен. Биз студенттер жашаган айрым бөлмөлөрдүн ичин да көрүүгө үлгүрдүк. Кээ бир студенттер өздөрү жашаган жагын өз каражаттары менен оңдоп да алышкан экен. Баса, бул 7-жатаканага бизге чейин иликтөөчү журналист Ыдырыс Исахов да келип кеткен. Анда кыздар жуунуучу жайынын эшиги илинбей, жарыгы да жок эле. Балдар жакта чырагы бар экен. Кыздар жакта чырак жок экен. Анан балдар жактын эшиги жабылат экен. Булардын эшиги да жабылбайт окшойт. Жабып көрүңүчү, култанабы, култанбайбы? Мына эшигин ручкасы да жок экен да. Биз барганда эшигинин илгичин оңдоп, жарыгын да орнотушкан экен. Оңдоо иштери качан толук бүтөт деген сурообузга учурда 5-жатакана оңдолуп жатат. Бүтсөк катары менен башка да жатаканалар оңдолот деп жооп беришти. Жетинчи жатакананын абалы азырынча ушундай. Ал эми 5-жатаканада ремонт иштери болуп жатат дегендеринен салыштыруу иретинде ал жака да баш бактык. Азыр биз Кыргыз Улуттук университетинин номер 5-жатаканасынын студенттеринин жашоосу менен таанышууга келдик. Анда эмесе келиңиздер, чогуу көрөбүз. Кандайсыз? Бул жак ремонт болгон, 5-жатаканасы. Ремонт толук бүтөт. Мурда биз жаңы келгенде аябай начар болчу абалы, особенно бул эме киргенде, умывальныйдечи кир жууган жерибиз аябай кир, страшный баягы умывальныйларыбыз аябай тамып турган, потолоктон суу тамып турган, ошондой болчу. Быйыл бардык комнаталарда пластик салынды, жана плиткалар кухнянын өзүңөр көргөндөй жасалды, жанагындай полный жасалгалап, анан комнаталардын ичи быйыл ошо евро ремонт болуп, мындай декор болду да. Бизди келет деп даярданып турушканбы? Же дайым эле ушундай полдору жалтырап турабы? Айтор 5-жатакана 7-ге караганда абалы бир топ жакшыраак экен. Учурда 2 жана 3 кабатында оңдоо иштери жүрүп, бөлмөлөрүндө эмеректери жаңыланып, эшиктери да алмаштырылыптыр. Бирок кызыгы бул бөлмөлөрдө азырынча студенттер жашабайт. Эмнеге деген сурообузга азырынча студенттерден сурам жок деп жооп беришти. Бул чыгарылышта студенттердин жашаган бөлмөлөрүнүн шарттарын,
Кыргыз Улуттук университетинин башка да жатаканаларынын абалын көргөзүүгө аракет кылдык. Оңдоо иштери катары менен болуп жатат деген сөздөрүнө ишенгибиз келет. Жана анын жыйынтыгын жаңы окуу жылынын башында баамдайбыз деген ойдобуз. Баса, мурдагы чыгарылышыбызда Facebook'та билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев эске алабыз деп комментарий калтырган эле. Демек анын жыйынтыгын күтөбүз. Ал эми сизде жатакана боюнча сунуштарыңыз, ой пикирлериңиз болсо сөзсүз түрдө комментарийге калтырыңыз. Анткени жатакана башчысы жана тиешелүү адамдар көрүп жыйынтык чыгарар.